Мен мындай айтам да, ушул улуу телевидениеден пайдаланып айткым келет да, мамлекеттин, бийликтин алсыздыгы деп айтам. Биздин мамлекетибиз, өкмөтүбүз алсыз. Ушул жеп ичкен, элдин жонунан чогултуп аткан акчалардын отчетун бербейбиз. Жанакындай биздин балдарыбыз эже ала турган Красный Гвоздикке окшогон сонун детский лагерлерди бир 70 сотка коррупциялык жол менен берип ийген, нече мүлктөрдү сатып ийген коррупционерлердин көз карандысыбыз, биз бирдиктүү уюмбуз деген шылтоосуна таяп, анан ошолордон эми мындай да, биз прокуратурага да бердик, биз Финполго да бердик, ошолордун баары көз жумуп отурганы ушуга алып келип атат да. Шалакылыктан. Бул шалакылык. Бул элдин акчасы. Эл чогултуп берет. Биз болгону айтып атабыз, элдин чогулган акчасын ачык айкын көрсөтүп коюп, элдин өзүнө пайда кылгыла деп атабыз. Ошол берилген мүлктөр, бул союз малынан келаткан мүлк. Ал пансионат ошол профсоюздун менчиги эмес. Ал мамлекет берген мүлк. Мынакей Жалал Абад курорту кандай иштеп атат деп атабыз. Ысык Ата курорту, Чолпон Ата дом отдых кандай абалда, бүгүн Достук гостиницасы кандай сатылды, саякат кандай сатылды, Апшерон кандай сатылды. Айтор толтура нерселердин баарын биз айтып атабыз, текшергиле. Бердин баарына иш косколгон экен убагында. 29 кишилер ошонун ичинен бир 5-6 эле 70-80 келип калгыча эле айланып эле төрага болуп эле каалагандай сатып жүргөн экен десек, булар алсыздыгын көрсөтүп жең ичинен сүйлөшүп алып бүгүн ушуга алып келип атышат.